Саламатсыздарбы? Компьютерде электрондук күндөлүктө чейректик бааларды кантип чыгарабыз? Ал үчүн браузерди ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин электрондук күндөлүккө кирүү үчүн биз AES порталы аркылуу кирсек болот. Ал үчүн адрестик жолчого AES мугалим деп жазабыз. AES мугалим деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. AES мугалимге кирүү үчүн биринчиде турган реестр педагогических кадров деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда AES мугалим порталына киребиз. Бул жерден сайттын башкы бетин кыргыз тилине которуп алсак болот. Ал үчүн оң тарапта турган тилдерди басабыз. Бул жерден кыргыз тилин тандап коебуз. Тандаганыбызда сайттын башкы бети кыргыз тилине которулат. Бул жерден электрондук күндөлүккө кирүү үчүн оң тарапта турган 9 чекитти тандайбыз. 9 чекитти тандаганыбызда бул жактан тиркемелер чыгат. Бул жерден электрондук күндөлүк тиркемесин тандап коебуз. Тандаганыбызда өзүнчө вкладка ачылып, бул жактан электрондук күндөлүк ачылат. Күндөлүккө кирүү үчүн бул жерден AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басабыз. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерден электрондук күндөлүк жүктөлөт. Күндөлүк жүктөлгөндөн кийин чейректик бааларды коюу үчүн сол тараптан журналым бөлүмүн тандайбыз. Журналым бөлүмүн тандаганда бул жерден дагы бөлүмдөр чыгат. Чейректик бааларды коюу үчүн бул жерден чейректик баа деген бөлүмдү тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан сиздер сабак берген класстар жана предметтер чыгат. Эгерде бул жерден ката деп чыгып кала турган болсо, анда сиздер сайттын страницасын жаңылап коюшуңуздар керек. Ал үчүн өйдө жакта турган обновить эту страницу деген баскычты басабыз. Эгер дагы эле ката чыкса, кайра ушул баскычты бассаңыздар чыгып калышы мүмкүн. Айрым учурда ошондой болуп чыгып калышы мүмкүн. Эми бул жерден сиздер кайсы предметтен чейрек чыгара турган болсоңуздар, ошол предметти тандайсыздар. Мисалы, бул жерден 9 класстарга информатика предметинен чейрек чыгаруу керек болсо, информатика предметине мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын 2 жолу басып коебуз. Басканыбызда бул жактан окуучулардын тизмеси жүктөлөт. Бир аз өйдө чыгабыз. Өйдө чыкканыбызда бул жерде бардык окуучуларга чейректик бааларды коюу деген баскыч бар. Ал эми бул жерде ар бир окуучу жөнүндө маалымат турат. Башкача айтканда, ар бир окуучу ушул предметтен канча баа алган, орточо баасы канча, салмагы канча, акырында келип салмактуу орточо баа чыгат. Эми бул жерден чейрек бааларын коюу үчүн бардык окуучуларга чейректик бааларды коюу деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жерде окуучуларга автоматтык түрдө акыркы чейрек баасы чыгат. Ошондой эле бул жерде ар бир окуучунун салмактуу орточо баасы турат. Ал эми сиз окуучуга упай кошуп берүүнү кааласаңыз, анда бул жерден ар бир окуучуга сиз упай кошуп берсеңиз болот. Мисалы, балл кошуу деп турат. Мугалим 0,3 упайга чейин упай кошо алат. Окуучунун аракетин эске алып, бул жерден мисалы биринчи окуучуга балл кошуу үчүн ошол окуучунун тушундагы көзөнөкчө белги коебуз. Белги койгонубузда окуучунун баасы 5 деп өзгөрөт. Мисалы, кийинки окуучу дагы 5ке бир аз эле жетпей калган болсо, анда мугалим окуучунун аракетин эске алып, бул жерден экинчи окуучуга дагы 0,3 упайды кошсо болот. Экинчи окуучунун акыркы чейрек баасы дагы 5 болуп өзгөрөт. Ал эми бул жерде атайын белгилөө деген мамыча турат. Эгерде окуучуда эч кандай баасы жок болсо, мисалы, чейректин акырында келип калган окуучулар болушу мүмкүн башка мектептен. Эгер баасы жок болуп калса, анда бул жерден зачет деген жерге белги коюп сактасак болот. Бардык окуучулардын чейректик бааларыны карап чыгабыз, окуучунун аракетин эске алабыз. Андан кийин окуучулардын чейрек баасын сактоо үчүн төмөнкү баскычты басабыз. Ошондой эле мисалы, кээ бир окуучулардын тушунда балл кошуу деген жерде көзөнөкчө жок болуп калышы мүмкүн. Демек, бул окуучуларга биз эч кандай упай кошо албайбыз. Бардык окуучулар
жыйынтыктын баасыны карап чыкканыбыздан кийин чейректик бааны сактоо керек. Ал үчүн бул жерден ырастоо жана сактоо деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден кайрадан ырастоо жана сактоо деп сурайт. Бул жерден дагы ырастоо жана сактоо деген баскычты басабыз. Басканыбыздан кийин бул жерден дагы бизден тактоону сурайт. Бул жерден окей деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда окуучулардын чейректик баалары ушундай болуп сакталып калат. Ар бир предмет боюнча компьютерден ушундай кылып чейректик бааларын чыгарсаңыздар болот. Эгерде окуучулардын чейректик бааларын кагазга чыгарып алууну кааласаңыздар, анда бул жерден экспорт деген баскычты бассаңыздар, бул компьютерге Excel түрүндө сакталат. Мына ачсаңыздар, бул жерде окуучулардын жыйынтык баалары ушундай болуп Excel түрүндө сакталат. Кааласаңыздар, муну принтерден чыгарып алсаңыздар болот. Эми сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча отчетту чыгарып алууну кааласаңыздар, бул жерден чейректик отчет деген баскычты басабыз. Андан кийин жетишкендик деген баскычты бассак, мына бул жерден сиздер сабак берген предметтер боюнча окуучулардын жетишүүсү чыгат. Бул жерде сиздер сабак берген класстар боюнча, бардык сабактар боюнча окуучулардын жетишүүсү чыгат. Ал эми өйдө жакта бул жерде бардык предметтер деп турат. Эгерде сиз ар бир предмет боюнча окуучулардын жетишүүсүн өзүнчө чыгарууну кааласаңыз, анда бул жерден предметтер деген жерди бассаңыз, бул жактан сиз берген предметтер чыгат. Мисалы, информатикадан окуучулардын жыйынтыгын чыгаруу керек болсо, информатика деген баскычты басканда, мына бул жерден информатика предмети боюнча окуучулардын жетишүүсү чыгат. Бул жыйынтыкты дагы сиздер Excel түрүндө сактап алууну кааласаңыздар, анда экспорт деген баскычты бассаңыздар, бул дагы компьютерге жүктөлөт. Ачып көрөбүз азыр. Ачканыбызда окуучулардын ошол предмет боюнча жетишүүсү ушундай болуп чыгат. Бул жыйынтыкты сиздер кааласаңыздар принтерден чыгарып алсаңыздар да болот. Ушундай кылып компьютерде электрондук күндөлүктү колдонуп предметиңиздер боюнча чейректик бааларды чыгарып алсаңыздар болот. Эгерде телефондон чейректик баалар коюлбай жатса же сакталбай жатса, анда компьютерден кирип аткарсаңыздар сакталышы мүмкүн.